Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак келип, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дененин температурасынын туруктуулугу жана аны жөнгө салуу жолдору деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер терморегуляция, жана ага катышкан органдар, теринин функциясы, дене температурасынын туруктуулугу жана анын жөнгө салынышы, ысык уруу, үшүк алуу, күйүү тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Эсиңерде болсо, биз силер менен өткөн сабакта териге кайрылып, теринин түзүлүшү, аткарган кызматтарына токтолуп өткөн элек. Бүгүн ошол тери тууралуу окуубузду андан ары улантабыз. Тактап айтсам, дененин температурасынын туруктуулугун сактоо же болбосо терморегуляция тууралуу кеп кылабыз. Анда кеп башынан болсун. Эми биз ушул тери тууралуу окуубузду улантып жаткан соң, теринин терморегуляциядагы ролун карап өтөлү. Адегенде биз чөйрөгө кайрылып көрөлүчү. Сырткы чөйрөбүз дайыма өзгөрмөлүү. Жайында болжол менен 45 градуска чейин, кышында болжол менен мисалы өзгөчө түндүктөгү өлкөлөрдө минус 45-50 градуска чейин суук болот. Мынакей ушундай өзгөрмөлүү чөйрөдө бирде температура түшүп кетет, бирде жогорулап кетет. Ошол температуранын өзгөрмөлүү болушуна карабастан денебиздеги температура дайыма туруктуу. Башкача айтканда, денебиздин температурасынын болжолдуу көрсөткүчү 36,6 градус Цельсийге барабар. Дал ушул дененин температурасынын туруктуулугун сактап турууда жылуулукту пайда кылуучу органдар бар. Алар кайсылар? Бул скелет булчуңдары жана боор, кан тамырлар болуп эсептелинет. Ал эми ушул жылуулукту пайда кылуучу органдардын ичинен скелет булчуңдарында эң көп жылуулук пайда болот. Себеби скелет булчуңдары өз кезегинде кыймылды ишке ашырат, алардын жыйрылышы, жазылышынын эсебинен жылуулуктун пайда болушу ушул ткандарда көп жүрөт. Ошондой эле 30%га чейин бул боордо пайда болот. Ал эми калган органдар бул болжол менен 10%-ын түзөт. Ушул жерде организмдин ички чөйрөсүнүн туруктуулугун сактоодо дененин температурасынын туруктуулугу маанилүү болуп эсептелинет. Мынакей биз жогоруда жылуулукту пайда кылуучу органдарды атап өтсөк, ал эми жылуулукту сыртка бөлүп чыгарууда тери жана өпкөнүн ролу чоң. Бул жерде адам суткасына болжол менен 13.500 килоджоуль энергия сыртка бөлүп чыгарат. Албетте бул адамдын кара жумуш жасагандыгына да байланыштуу болуп эсептелинет. Эгерде канчалык адам активдүү болуп кара жумуш иштеген болсо, ошончолук энергиянын сыртка бөлүнүп чыгышы, тердин бөлүнүп чыгышы дагы жогорулайт. Мынакей ушул жерде тери аркылуу болжол менен 80%га чейин жылуулуктун бөлүнүп чыгышы жүрсө, ал эми 13%га чейин болсо, бул өпкө аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Демек, организмде дененин температурасынын туруктуулугун сактоо үчүн ушул жылуулуктун пайда болушун жана жылуулуктун сыртка бөлүнүп чыгышын тең салмакта алып жүрүү, сактоо, бул жылуулукту жөнгө салуу деп айтылат. Эми биз ушул дененин температурасын эркек бала менен кыз баланы салыштырган болсок, анда кыздарда дененин температурасы 13-14 жаш корактарында калыптанып калат. Мисалы ушул жерде башта 37,5 градус Цельсий, өзгөчө кулактын ичинен ченейт го температураны. Ооздун ичинде 37 градуска чейин барат. Колтукта 36,6, ал эми боордо болсо 41 градуска чейин жетет. Башкача айтканда, ар кайсы органдарда дененин температурасы түрдүү көрсөткүчтү берет, бирок ошого карабай жалпы дененин орточо көрсөткүчү бул 36,6 градус Цельсий деп айтабыз. Демек, нормада ушул норманы сакташ керек. Тактап айтсам, 36,5-тен 37 градус алкагында бул дененин температурасынын нормалдуу температурасы болуп эсептелинет. Ал эми дененин температурасы 23 градус Цельсийден төмөндөп, же болбосо 43 градус Цельсийден жогорулап кеткен убактарда адам өлүмгө кабылышы мүмкүн. Суткада дагы айырмалуу болот. Дененин температурасы адатта күндүзүн жогору, түнкүсүн төмөн болот. Бул көрсөткүчтүн орточо өзгөрүү аралыгы 0,15-тен 0,9. Болжол менен 1 градус Цельсийдин алкагында күндүз түнкүсүн өзгөрүлөт экен.
Эркек балдарда болсо дененин температурасынын калыптанышы бул 18 жашта барабан калыптанат. Буларда дагы көрсөткүчтөрүн көрүп турасыңар. Ушул жерде оозунун ичинде 37, колтукта 36,6, ал эми боордо болсо 41 градус Цельсийге барабар. Эми биз терморегуляциянын түрүнө кайрылып көрөлү. Терморегуляциянын химиялык терморегуляция жана физикалык терморегуляция деп аталган түрү бар. Башкача айтканда химиялык терморегуляция бул жылуулук энергиясынын пайда болушу болсо, ал эми физикалык терморегуляция бул жылуулуктун бөлүнүп чыгышы деп түшүнсөңөр болот. Химиялык терморегуляцияда сырттан келген, тамак аш аркылуу келген органикалык заттардын, башкача айтканда татаал заттардын жөнөкөй заттарга ажырашы, органикалык эмес заттарга ажырашынын натыйжасында энергия бөлүнүп чыгат. Дал ушул жылуулук энергиясынын пайда болушу химиялык терморегуляция болуп эсептелинет. Ал эми бул реакциялардын баардыгы жалпы жонунан биохимиялык процесстер деп атап коебуз. Бул жерде физикалык терморегуляцияга карала турган болсок, биз айтып өттүк жылуулуктун бөлүнүп чыгышы деп. Мынакей бул жерде физикалык процесстер жүрөт. Башкача айтканда адам ысыган маалда жылуулукту сыртка бөлүп чыгарат, тери аркылуу бууланат, ошондой эле конденсация жүрөт жана жылуулук менен алмашышат. Мынакей ушул терморегуляциянын түрлөрүнө кайрылып коелу. Бул жерде адам үчүн оптималдуу температураны айта кетейин. Ушул бөлмөнүн температурасы болжол менен 15-25 градус Цельсий болсо, адам өзүн нормалдуу сезет. Бул жерде адегенде биз химиялык терморегуляцияга токтолуу үчүн катаболизмге кайрылалы. Бул зат алмашуунун бир жолу катары карайбыз. Бул бир нече этаптардан турат. Биринчи этабы даярдоо этабы. Мында сырттан келген заттар, мисалы адамдардын тамак сиңирүү органдарында биз тамак сиңирүү системасын өткөнбүз. Сырттан мисалы айталы татаал органикалык заттар келип, алар мономерлерине ажырайт дедик. Мисал келтирип көрөлү. Мисалы углеводдор ферменттердин таасирасында, ушул тамак сиңирүү каналдарынын ичиндеги ферменттердин таасирасында мономерлери болгон моносахаридтерге ажыраса, ал эми белоктор болсо ферменттердин таасирасында аминокислоталарга, майлар глицерин май кислотасына, нуклеин кислоталары нуклеотидтерге ажырайт. Демек, даярдоо этабында татаал органикалык заттар, жөнөкөй органикалык заттар ажырайт. Ал эми экинчи этабы анаэробдуу этап болуп эсептелинет. Өзүнүн эле аты айтып тургандай, бул учурда кычкылтек керектелбейт. Башкача айтканда, кычкылтексиз гликолиз деп коебуз илимде. Мынакей ушул жерде биринчи адегенде даярдоо этабында татаал заттар жөнөкөй заттарга ажырабады. Мынакей ушул жөнөкөй заттар кан аркылуу келип, клетканын цитоплазмасына келет дагы. Ушул жерде ферменттердин таасири астында айталы, мисалы ушул углеводдун мономери болгон глюкозаны ала турган болсок, глюкоза 2 пирожизм кислотасына ажырайт дагы. Ушул жерде 2 молекула АТФ пайда болот. Башкача айтканда, ушул глюкозанын курамындагы химиялык энергиянын кенедей гана өлчөмү сыртка бөлүнүп чыгат. Себеби глюкоза бул көмүртектин атому 6, а бул жерде пирожизм кислотасында 3төн болот. Демек, көмүртектин атому 3төн болгон 2 пирожизм кислотасы пайда болуп атканда, ушул жерде химиялык байланыштын үзүлүшүнүн натыйжасында болгону 2 молекула АТФ пайда болот. Мен АТФти тегеректеп көрсөтүп коеюн. Ал эми 3-чү этапка кайрыла турган болсок, 3-чү этап аэробдуу этап деп аталат. Башкача айтканда, кычкылтектүү этап деп коебуз. Бул этапта кычкылтек катышат. Ал этаптын жүрүшү ушул цитоплазмадагы энергиянын борбору болгон ири сүйрүү органоид митохондриялар бар. Мынакей ошол митохондриялардын ички мембраналарына пирожизм кислоталары келет дагы. Ушул жерде кычкылтек менен кошулуп, ал жерде андан ары кычкылдануу жүрөт дагы. Натыйжасында зат алмашуунун акыркы продуктылары пайда болот жана эң негизгиси 36 молекула АТФ синтезделет. Мынакей көрүп турасыңар, кычкылтексиз этапта болгону 2 молекула АТФ синтезделген болсо, ал эми кычкылтектүү этапта болсо 36 молекула АТФ синтезделип жатат. Ошентип химиялык терморегуляцияда сырттан келген тамак аштарды тактап айтсам органикалык заттар ажырап, алардан химиялык энергия бөлүнүп чыгат экен. Мынакей ушул пайда болгон энергия кийин аягы жылуулук энергиясына айланат. Ушул жылуулуктун пайда болушу химиялык терморегуляцияга кирет.
Эми андан ары кадам таштайлы, эми биз кеп кезегин физикалык терморегуляцияга берели. Деги эле чөйрөнүн температурасы өзгөрмөлүү деп айттык. Бирде ал температура жогорулап кетет, бирде төмөндөп кетет. Ошого карабай дененин температурасы туруктуу болуш керек деп. Мынакей ушул чөйрөнүн температурасы жогорулап кетсе дагы, төмөндөп кетсе дагы, ушул теридеги терморецепторлор бар. Ошол рецепторлордун жардамы менен биз сырттан келген ушул температуранын же төмөн экендигин же жогору экендиги алар кабыл алат. Демек, сырткы температура жогору болгондо биздин кан тамырларыбыз кеңейет, ошондуктан биз кызарып чыгабыз да. Демек, мынакей бул жерде сүрөттөлүштө даана көрүнүп турат. Ушул теридеги кан тамырлардын кеңейиши жана циркуляциясы дагы жогорулагандыгы, мунун натыйжасында жылуулуктун сыртка бөлүнүп чыгышы даана көрүнүп турат. Демек, буулануу жүрөт. Буулануу албетте адам тердейт дагы, сыртка бууланат. Ал эми чөйрөнүн температурасы төмөн болгон учурда тескерисинче кан тамырлар тарыйт. Натыйжада бул жерде көрүп турасыңар, теридеги кан тамырлардын тарышынын негизинде тери кубарат жана жылуулуктун сыртка бөлүнүп чыгышы азаят дагы. Анткени дененин ичиндеги температураны сакташ керек. Мисалы, кыштын күнү сыртта -30, -20 градус болсо, биздин денебизде 36,6 градус Цельсийни кармашыбыз керек. Ошон үчүн биздин кан тамырлар тарыйт дагы, биз кубарып, керек болсо көгөрүп да кетет айрым адамдар. Мынакей бул учурда ошол кан тамырлардын ичкиргендигин байкоого болот. Дал ошол чөйрөнүн температурасы төмөн болгон учурда конвекция жана жылуулук нурлануусу жүрөт. Башкача айтканда, бул физикалык терморегуляцияга кирет. Конвекция болгондо ушул биздин денебизге келген аба денебизге тийип, жылып, анан кайра агымы кетет. Ал эми жылуулук нурлануу болгондо, мисалы, биз отурган болсок, отурган темир отургуч болобу, жыгач отургуч болобу, мынакей ошол затка биздин жылуулугубуз өтөт. Ал эми ал нерсенин жылуулугу, муздактыгы бизге өтөт. Мынакей ошону биз жылуулук нурлануу деп коебуз. Булардын бардыгы физикалык терморегуляцияга мисал болду. Эми биз тер бөлүп чыгаруу, бууланууга кайрылалы. Биз жогоруда айтып өтпөдүк беле, ушул тер аркылуу 80% чейин жылуулук сыртка бөлүнүп чыгат деп. Ошондуктан биз тери, анын ичинен ушул тердин бөлүнүп чыгышына кайрылалы. Адегенде ушул тер тууралуу маалыматтарга кайрылып өтөлү. Деги эле суткада муздак күндөрү 0,5, башкача айтканда жарым литр тер бөлүнүп чыкса, ал эми ысык күндөрү 3 литрге чейин тер бөлүнүп чыгат. Эгерде адам активдүү болгон болсо, кара күч менен иштеген болсо, анда биз жогоруда айтып өтпөдүкпү, 12 литрге чейин тер бөлүп чыгарат. 1 грамм тер бууланганда болжол менен 2,436 килоджоуль энергия кетет экен. Курамына кайрыла турган болсок, тердин курамында суу, туз, мочевина, сейдик кислотасы, кай бир аминокислоталар жана бир топ туздар дагы бөлүнүп чыгат. 1 литр терде болжол менен ушул кайнатма туздун өлчөмү 2,5-дан 2,6 граммга чейин жетет. Мындан сырткары ушул тер аркылуу С, В1 жана кай бир витаминдер дагы сыртка бөлүнүп чыгат. Жалпы салмакты алганда, ошонун 1% суусун жоготуу, бул адамды суусатат. Кадимки өзүбүздү чаңкап суу ичкибиз келип жаткандыгын сезебиз. Ал эми эгер адамдын жалпы салмагынын болжол менен 5%га чейин суусун жоготуу, бул адамды эстен тандырып, эсин жоготууга алып келет. Ал эми 10%га чейин сууну жоготуу организмде, бул организм үчүн өтө коркунучтуу, өлүм менен аяктайт. Эми биз ушул тери сезими, теридеги рецепторлорго кайрылалы. Себеби ушул сырткы чөйрө менен түздөн түз байланыштыруучу, биздин денебиздин сыртында каптап турган каптоочу бул тери болуп эсептелгендиктен, ушул териде түрдүү рецепторлор бар. Алардын жардамы менен биз түрдүү сезимдерди кабыл алабыз дедик. Мынакей ушулардын ичинен мен өзгөчө кызыл түстө атайын силерге көрсөтүп койдум. Муздакты кабыл алуучу рецепторлор жана жылуулук рецепторлор бар. Дал ушул рецепторлордун жардамы менен биз сырткы чөйрөнүн температурасын, ысыкты, муздакты сезе алат экенбиз. Ушул тердин бөлүнүп чыгышына катышуучу теридеги анын бөлүктөрүн айта кете турган болсок, эң негизгиси ушул тери астындагы клетчатканы айта кетейин. Тери астындагы клетчатка, башкача айтканда май катмары же болбосо гиподерма деп коебуз. Мынакей ушул май катмары канчалык калың болсо, ошончолук адам үшүбөйт. Себеби
Биз билебиз, бул май аркылуу жылуулук өтө начар өтөт, ошондуктан денеде температураны кармап турууда тери астындагы клетчатканын ролу чоң болуп эсептелинет. Мындан сырткары мен силерге түктү жана бул жердеги дермадагы негизги түзүлүштөрдү көрсөтө кетейин. Атайын тер безин кызыл түстө көрсөтүп койдум. Демек ушул тер бези түтүктүү без болуп эсептелинет. Түтүкчөлөрдөн турган алардын топтому ушул бези дермада орун алгандагы, анан каналчалар аркылуу сырттан эпидермиске ачылат. Тер бездери терди бөлүп чыгарат. Тердин курамын айтып өттүк. Жана териде бир топ рецепторлор бар дедик. Алардын биздин бүгүнкү сабакта маанилүүсү бул муздакты жана ысыкты кабыл алуучу рецепторлор. Мындан сырткары ушул тер бөлүп чыгарууга, дененин температурасын кармап турууда кан тамырлардын дагы ролу зор. Мынакей бул жерде көрсөтүп турам. Жогоруда айтып өттүм, ушул кан тамырлардын кысылышы же кеңейиши дагы өз кезегинде жылуулуктун бөлүнүп чыгышына зор көмөкчү болот. Булчуң талчалары, бул болсо май бездери. Тердин бөлүнүп чыгышын бул жерде мен силерге ачык көк түс менен көрсөтүп турам. Эми ушул тер бездеринин ордуна кайрылып өтөлү. Деги эле тер бездери кайда болот? Дененин кайсыл бөлүктөрүндө орун алган? Мынакей бул жерде кишинин бери караган жана ары караган сүрөтү турат. Ушул жерде өзгөчө тер бездери алаканда, таманда жыш болот жана колтукта. Демек ошон үчүн биз ысыганда эле колтуктарыбыз, тамандарыбыз, алакандарыбыз тердеп баштайт го. Анан бетибиздин маңдайыбыз, чекебиз, кежигебиз, далыбыздын ортосу, булар бел туштарыбыз өтө тез тердеп кетет. Мынакей себеби бул жерде тер бездери өтө жыш орун алгандыктан. Бул жерде сүрөттө дагы көрүнүп турат. Кочкул кызыл түс менен ушул тер бездери көп жайгашкан участоктор, дененин участоктору. Ал эми агыш кызыл түс менен болсо бул тер бездери аз орун алган участоктор көрсөтүлгөн. Эми бул жерде мен атайын ушул тер бездери сыртка эпидермиске ачылат дебедимби? Мынакей ушул ачылган жердеги сүрөттөлүшүн силерге сунуштап отурам. Демек ушул ачык жерде миңдеген микробтор болот. Демек микробтор үчүн эң жакшы чөйрө. Себеби тер аркылуу жана айтып өттүк, түрдүү заттар, витаминдер, туздар, суулар, мочевина жана башкалар бөлүнүп чыгат дедик. Булар менен азыктанган ушул чөйрөдө ылайыкташып тиричилик кылган микроорганизмдер ушул айланасында кеңири таралат да, эгерде өздүк гигиенаны туура сактаган болсо, албетте түрдүү жыттарды бөлүп чыгарат. Ушул жерде теринин сезгенишине алып келет. Ошондуктан бул жердеги микроорганизмдердин бар экендигин, канчалык тер көп бөлүнүп чыкса, ошончолук микроорганизмдердин саны көбөйө тургандыгын билишибиз зарыл. Тердин бөлүнүп чыгышы кандайча жүрөт? Биз аларга жакындан кайрылып кетели. Сырткы чөйрөнүн температурасы бирде ысык, бирде муздак болуп турат дедик. Мынакей ошол температуранын өзгөрүшүн теридеги терморецепторлор сезет дагы. Сездиргич нерв аркылуу ушул жогорку нерв системасынын бөлүгүнө жиберет. Тактап айтсам, тердин бөлүп чыгаруучу борбору сүйрмөдө орун алган. Ал эми терморегуляция болсо ортоңку мээде орун алган. Анын негизинде тер бөлүнүп чыгат. Терморегуляцияга кайрылып көрөлү. Жандуу мынакей бул жерде ысык аптаптуу күндө ойноп жатышат. Демек кыймыл аракет канчалык көп болгон болсо, булчуңдар ошончолук жыйрылат. Дагы бул жерде жылуулуктун пайда болушу күчөйт деп айттык. Мынакей ушул жерде организм денесинин температурасын сактап туруу үчүн тер бөлүнүп чыгыш керек. Тердин бөлүнүп чыгышына бир топ органдардын катыша тургандыгын биз жогоруда айтып өттүк. Кан тамырлар бул жерде кеңейет деп айттык, тери кызарат дедик. Анан тер бези активдүү иштеп мындай терди сыртка бөлүнүп чыгат. Демек тердин сыртка бөлүнүп чыгышынын эсебинен организмдин денеси кадимкидей муздайт. А тескерисинче муздакка чыкканда кадимкидей ушул түкчөлөрдүн туруп калгандыгын, теридеги майда тешикчелердин бүтөлүп, мындай күдүрөйүп калгандыгын сезебиз. Бул дагы өз кезегинде дененин ичиндеги жылуулукту сыртка чыгарбоо үчүн ушул терморегуляция болуп эсептелинет. Эми биз силер менен ысык урууга кайрылалы. Ысык уруу деген эмне? Ысык күндөрү жылаң башыбызга эч нерсе кийбей, күндө көп убакытка чейин же болбосо ар кандай желденбеген бөлмөлөрдө, ысык бөлмөлөрдө узак убакытка чейин иштеген болсок, анда ысык урат.
Буга кандай биринчи жардам көрсөтүш керек? Ысы ооруган адам өзүнүн башы ооруп, тең салмактуулугун жоготуп, кусуп, дененин температурасы 40-41 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Мындай убактарда биринчи кезекте ошол адамды жаткырып, муздак бөлмөгө алып кириши керек. Жана эң негизгиси желдеткичти колдонуп, ошол бөлмөнү салкын кармаганга аракет жасашы керек. Жана сууланган чүпүрөктү адамдын ачык жерлерине, чекесине, моюндарына, курсак бөлүктөрүнө коюп муздатканга аракет жасашы керек. Жана бутун өйдөнү көздөй көтөрөт, жана суюктуктарды бат-баттан берип, ичтен дагы, сырттан дагы ушул дененин температурасын түшүргөнгө аракет жасашыбыз зарыл. Деги эле ушул ысык урбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул жерде сүрөттөр аркылуу мен силерге көрсөтүп турам. Биринчи сүрөттө көрүп турасыңар, эң башкысы адам ушул ылайыктуу кийимдин кийиши. Мисалы ысык күндөрү синтетика курамында бар кийимдерди кийип алуу менен тердин бөлүнүп чыгышына, деги эле организмдеги зат алмашуу процесстеринин бузулушуна тоскоол болушу мүмкүн. Ошондуктан жеңил жана адамдын организмге зыян келтирбегидей ушундай кийимдерди кийүү зарыл. Ошондой эле ашыкча косметикалык каражаттарды колдонуу дагы өзгөчө бет бөлүгүндөгү ушул тердин бөлүнүп чыгышына зыяндуу болуп эсептелинет. Ал эми ысык күндөрү физикалык активдүүлүктү зарыл болбогон учурларда бир аз да болсо азайтып, азыраак кыймылдап, баягы ачык күнгө көп чыкпаганга аракет жасаш керек. Ошондой эле кофе өңдүү, ысык чай өңдүү, күчтүү жана ошондой эле кан тамырларды тарата турган тамак аштардан кичине кармашыбыз зарыл. Ошондой эле узак убакытка чейин күндүн алдында турбашыбыз керек. Жана дайыма баш кийим менен сыртка чыгуу талапка ылайык. Ошондой эле ысык күндөрдөгү эң негизги биз үчүн шарт бул сууну көп пайдалануу, дененин температурасын жөнгө салууга зор өбөкчү болот. Үшүк алуу бул өзгөчө төмөнкү температурада теринин функциясынын бузулушу, керек болсо теринин функциясынын толугу менен бузулуп, сенек абалына, жансыз абалына алып келиши мүмкүн. Үшүк алуунундагы нормада бул жерде көрүнүп турат. Бунун да бир нече даражалары бар. Биринчи даражасында теринин үстү кызарып, кадимкидей адам өзүн багы ыңгайсыз сезип, ооруп, ушундай күчтүү оору байкалат. Экинчи даражасында тери кадимкидей карара баштайт дагы. Үчүнчү даражасында дээрлик ушул тери өзүнүн функциясын аткарбай калат дагы. Функциясы түшүп, бул жерде кан тамырлары, нерв тамырлары өтө морт болуп калат дагы. Бул маалда эч кандай терини ушалоого болбойт. Демек, бул учурда эмне кылышыбыз керек? Үшүк алган адамды биринчи кезекте эле жылуу бөлмөгө алып кирүү, жана аны ороп, жылуу мештин жанына жаткырып, жылуулук кылуу эң негизги маанилүү. Жана жылуу чай болобу, кофе өңдүү, жылуу азыктарды берүү менен дененин температурасын жогорулатып, ал адамга жардам берип, албетте сөзсүз түрдө докторлорго кайрылуу зарыл. Кийинки теринин күйүгү. Теринин күйүгүндө даражасы бар. Биринчи даражада күйүк бул кызарып, теринин үстү зыянга учураса, ал эми экинчи даражада болсо ушул жерде кадимкидей ыйлы акчалардын пайда болгондугун көрүүгө болот. Үчүнчү даражасында болсо терин терең кирип, ушул жерде теринин функциялары дээрлик багы жоголот. Күйүп жаткан адамды көргөн болсо, ары бери чуркап, аны күчөтүүгө болбойт. Себеби улам чуркаган сайын шамалдан, кычкылтектен ушул өрттү күч алат. Ошондуктан күйүп жаткан адамды жууркан менен болобу же күрмө менен болобу ал адамды жабыш керек. Бирок бул жерде эске ала турган нерсе ал адамдын башын ачык коюу абзел. Себеби думуп калат. Эгерде күйүк алган болсо, бир болжол менен 15-20 минутага чейин суунун алдында кармап туруу керек. Өзгөчө кислоталарга күйгөн маалда ушул 15-20 жарым саатка чейин суунун алдында кармап туруу керек дагы. Анан кислота менен күйгөн маалда, мисалы соданын эритмеси менен жууп, андан кийин ушундай күйүктөн кийин стерилденген бинтти пайдаланып, аны менен таңып, анан докторлорго алып берүү зарыл. Бирок бул жерде албетте күйүктүн кандай гана даражасы болбосун, бул денени укмуш оорутат. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул ооруну азайтуучу дары-дармектерди дагы пайдалансак болот. Мынакей балдар, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле терморегуляция жана ага катышкан органдар тууралуу окуп үйрөнө алдыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.